Саламатсыздарбы? Чогуу сыйынабыз. Биздин ыйык Кудай Ата сизге рахмат айтабыз. Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу бизди куткарып алып, өзүңүз чогуу болгон, сиздин дениңиз болгон жыйында ар дайым бизди чогултуп, тарбиялап, жетектеп, чогуу болгондугуңуз үчүн ар дайым ыраазычылык билдиребиз. Бул өтүп жаткан конференция аркылуу көптөгөн адамдар сиздин алдыңызга келип, сөз аркылуу ар бир адамдардын жаны түбөлүктүү падышачылыкты издей турган жана ошондой эле ырайымга ээ боло тургандай кылып өзүңүз жардам бериңиз. Бул конференция аркылуу куткарылууга ээ болгон жаңы адамдарды асман падышачылыгына барган күнгө чейин алар менен чогуу болууңузду суранабыз. Азыркы учурда өтүп жаткан конференциядагы баардык иштерди Кудай өзүңүздүн күчтүү колуңуз менен, ыйык руктун жетеги менен жетектеңиз. Ар дайым биз менен чогуу болуп, биз аркылуу өз иштериңизди аткарыңыз. Жекшембе күнү бул саатта баардыгыбыз биргеликте чогулдук. Кудай Ата ар бирибиздин жүрөктөрүбүздү ачып берүүңүздү сурануу менен бизди сүйгөн Ыйса Машаяктын исминен сыйындык. Амин. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Лука жазган жакшы кабар 17-бөлүм. Лука жазган жакшы кабар 17-бөлүм
20-аяттан 21-аяттарга чейин. Лука 17-бөлүм 20-21 аят. Чогуу окуйбуз. Фарисейлер Кудайдын падышачылыгы качан келе тургандыгын сураганда, Ыйса мындай деп жооп берди. Кудайдын падышачылыгы көзгө көрүнбөй келет. Мына ал бул жерде, же тигине ал тиги жерде деп эч ким айта албайт. Анткени Кудайдын падышачылыгы силердин ичиңерде. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурубузда мамлекет деген өтө эле биз үчүн маанилүү. Бул дүйнөдө жашап жаткан көптөгөн адамдар мамлекетин жоготуп алганда шунчалык бакытсыздыкта жашагандыгын биз өтө жакшы билебиз. Биздин башыбыздан дагы ал өткөн, анткени мурунку убакытта өз эгемендүүлүгүбүздү жоготуп алганда канчалык кайгы, азап, кыйынчылыктарды баштарыбыздан өткөргөн элек. Ошол эгемендүүлүктү кайрадан өз колуна алыш үчүн көптөгөн адамдардын жумшаган эмгеги чоң. Бир мамлекеттин жараны болгондугу бул өтө маанилүү. Мурунку убакытта Американын жарандыгына ээ болобуз деп көптөгөн адамдар аракет кылышкан эле. Азыркы учурда деле Корея жашаганга өтө ыңгайлуу болгондуктан көптөгөн адамдар кызыгуу менен жарандыкка ээ болгулары келет. Ал эми биз Корея мамлекетинде төрөлүп, ошол Кореянын жарандыгына ээ болгондугубуз бул өтө эле чоң бакыт. Ар бир мамлекетте өзүнүн мыйзамы бар. Ошол мыйзам мамлекетти башкарган болот. Суверендүү укук деген бар. Бардыгы мыйзам аркылуу иш жүзүнө аткарылышы керек. Ошол сыяктуу эле Кудай дагы. Бардык өзүнүн сөзүн, сен өз сөзүңдү өзүңдүн бардык ысымдарыңдан жогору койдуң деп айтылат. Ошондуктан Кудайдын сөзү бул мыйзам болуп айтылат. Кудайдын сөзүн аткарабыз, Кудайдын мыйзамын аткарабыз деп айтканыбыз, бул Кудайдын жетеги астында деген мааниге ээ. Бул өтө эле маанилүү сөздөр. Мамлекет деген эмне? Мамлекетте ошол суверендүү укук бар, же болбосо мыйзам бар, андан кийин башкаруу бар, андан кийин коргоо бар. Ошонун бардыгы бириккенде гана мамлекет, суверенитет деп айта алабыз. Израиль Мисир жергесине барганда 400 жыл бою кулчулукта жашашкан эле. Кулчулукта жашаганда алардын мамлекети жок эле. Ар дайым азапта, кыйынчылыкта жашап жаткан учурда Кудайга кайрылып боздоп ыйлашат. Мамлекет болгондон кийин сөзсүз түрдө суверендүү укук же болбосо башкаруу болушу керек. Ал эми Израилдин башкы башкаруучусу Кудай өзү болгон. Израилди Кудай өзү жетектеген, башкарып келген мамлекет эле. Ыйык жазууда айтылат: ишиңерди көрсөткүлө дейт Теңир, өзүңөрдүн далилиңерди келтиргиле дейт Жакыптын падышасы. Ошол учурда айтканда, Жакыптын падышасы деп Израилдин башкаруучусу Кудай өзү жөнүндө күбөлөндүргөн. Сепания пайгамбар дагы айтат: сенин Кудай Теңириң сени менен. Ал сен үчүн абдан кубанат. Өз сүйүүсү менен сага ырайым кылат, сен жөнүндө шаттанып салтанат курат деп айткан. Бардык иштеринде сага өз ырайымын тартуулап келген Израиль мамлекетине Кудай өзү жетектеп келген. Ал тирүү Кудай жана түбөлүк падыша деп да айтылат. Кудай ал өзү падыша, башкаруучу. Израиль эли Мисир жергесинен чыккандан кийин Канаан жерине келет дагы, Канаан жерине отурукташып калышат. Бирок Кудайдын сөзү, Кудайдын мыйзамын ар дайым аткаргандын ордуна Кудайдын астында тил албагандыгы байкасак болот. Ошол себептер менен
Израиль элин Кудайдын сөзүнө жакшы тил алчак болгондо Кудай аларды сыйлыгы менен, ырайымы менен сыйлаган эле. Тынчтыкта жашашкан, ал эми тескерисинче тил албагандыгы үчүн ар дайым жазалар келген. Вавилония мамлекетинде 70 жыл бою мамлекетсиз кулчулукта жашашат. Кайрадан кайтып келгенден кийин Кудайдын мыйзамына баш ийишкен эмес. Ошол себептерден 600 жыл бою Вавилониянын колунда жашап жаткан Израиль эли биздин заманга чейин 606 жылдары деп айтышат. Ыйса Машаяк келгенге чейин 600 жыл бою мамлекетсиз жашаган Израиль эли. Вавилония, Персия, Греция, Рим империясына чейин шундай катуу мамлекеттердин, күчтүү мамлекеттердин кол алдында жашап келишкен. Алардын эң эле негизги каалоосу өз эгемендүүлүгүн жарыялоо эле. Ыйса Машаяктын убагында алардын өзүнүн жери бар эле, эли бар эле, бирок башкаруучусу жок эле. Анан жыйынтыгында алар ошол кыйынчылыкта жашап келишкен. Израиль элинин кайрадан орношун ушунчалык каалаган элек. Ошол учурда, так ошол учурда Ыйса Машаяк Рим империясы ушунчалык күчтүү үстөмдүк кылып жаткан учурда Израилдин падышасы катары Израиль жерине келет. Ошондойбу? Ыйса Машаяк айткан: "Мына мен Мессия, Машаякмын. Силер байыркы келишимден күтүп жаткан Мессия, Машаяк." Самариядагы айыл адан сурайт: "Машаяк келерин биз билебиз. Ал келгенде бизге баарын айтып берет" дегенде Ыйса ал аялга кайрылып айтат: "Сен дал ошонун өзү менен сүйлөшүп турасың. Мына мен Мессия, мына мен Машаякмын." Андан кийин Ыйса айтат: "Мен жана Атам бирбиз. Мен жана Атам бирбиз." Ошол себептер менен жүйүттөр Ыйсаны өлтүрөбүз деп чыкканда, эмне үчүн? Анткени Ыйса өзүн Кудай Ата менен бир деп теңегендиги үчүн кандай укук менен андай айтат деп аны жек көрө башташкан. Назареттик Ыйса күндөрдүн биринде келип чыга келет дагы, анын шакирттерин ээрчитип, нары ээрчитип, бери ээрчитип, бир аз жышаандарды көрсөтөт, кереметтерди көрсөтөт, анан кантип өзүн Мессия, өзүн Машаякмын деп эсептейт экен. Анан аны жек көрө башташат дагы. Руханий жашоо менен жашап жаткан фарисейлер, мыйзам окутуучулар, ый кызмат кылуучулар кайрылып айтат: "А дегенде чөйчөгүң менен табагыңдын ичин тазала, ошондо алардын сырты таза болот. Силердин ичиңерде Кудайдын падышачылыгы дагы келе элек. Кудайга кызмат кылабым деп айтасыңар, бирок силердин ичиңерде Кудайдын падышачылыгы жок. Жыландар, жылан тукумдар оттуу көлдөн кантип качып кутуласыңар?" Ошол сөздөрдү айтканда фарисейлер, ый кызмат кылуучулар өтө чоң жек көрүүлөр менен жек көрө башташат. "Мына мен мыйзам окуткан кишимин, мен фарисеймин. Мага окшогон Кудайдын сөзүн билген адам бар бекен, билсе бери чыксын" деп ушунчалык өзүнө ишенүү менен, руханий жашоо менен жашап келе жаткан адамдарга Ыйса кайрылып айтат: "Силердин ичиңерде Кудайдын падышачылыгы жок." Ыйсаны кармап алып, Пилатка алып келгенде, Пилат башкаруучу сурайт: "Сен жүйүттөрдүн падышасыңбы, Израилдин падышасыңбы?" деп сураганда, "Өзүң айтып турасың" деп жооп берет. Ооба, так ошондой. Мен Израилдин падышамын, мен жүйүттөрдүн падышасымын. Андай боло турган болсо, падыша болгон болсо, эл бар болгон болсо, армиясы,
мамлекетти коргой ала турган бардык нерсе болушу керек эле. Падышамын деп айтканда Пилат ал нерсени түшүнө алган жок. Менин падышачылыгым бул дүйнөдөн эмес деп жооп берет. Ыйсаны кармап алган учурда бүт дүйнөнү куткарып алыш үчүн айкаш-чыгачка кадалып, өз канын төгүп, аткарылды деп айтып, өз жанын берген. 3 күндөн кийин кайрадан Ыйса денеде эмес, руханий денеде тирилет дагы шакирттердин астына келет. Кайрадан тирилген Ыйса ар дайым Ыйсага ишенген адамдарга, Машаяк катары кабыл алган адамдарга, куткарылган адамдардын астына келген. Шакирттердин алдына келип, 501 тууганга бир эле учурда көрүнгөн Ыйса Машаяк 40 күн бою чогуу болуп, асман падышачылыгы жөнүндө айтып, асманга көтөрүлөрүнүн астында келип көрүнөт. Ыйсага өтө маанилүү суроо берилет. Ошондо шакирттери айтат: "Сен тирүү Кудайдын уулу Машаяксың" деп жооп берген. Томас кайрадан тирилген Ыйса Машаякты көрүп, кармалап, "Теңирим менин, Кудайым менин" деп жооп берди. Эми Кудайдын падышачылыгы аткарыла турбайбы? Эми Израиль эли өз эгемендүүлүгүн жарыялайт турбайбы? деп айтат. Элчилердин иштери 1-бөлүмдү чогуу ачалы. Элчилердин иштери 1-бөлүм. Элчилердин иштери 1-бөлүм 6-аяттан 8-аятка чейин окуйбуз. Ошондуктан алар бир жерге чогулушканда Ыйсадан: "Теңир, сен Израиль элинин падышачылыгын ушул убакытта калыбына келтиресиңби?" деп сурашты. Ыйса болсо аларга мындай деп жооп берди: "Атанын өз бийлиги менен белгиленген убакыттарын, мөөнөттөрүн билүүнүн силерге кереги жок." 8-ти чогуу окуйбуз. "Бирок үстүңөргө ыйык түшкөндөн кийин күч аласыңар да, Иерусалимде, бүт Жүйүт аймагында, Самарияда, атүгүл бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар." Азыр шакирттери суроо узаткан Израиль элинин падышачылыгы ушул убакытта өз калыбына келеби деп суроо узатышат. Кыйрап калган Израиль элди өз калыбына келтиресиңби? Кайрадан өз эгемендүүлүгүн жарыяла турган убакыт азырбы? Кудай өзү башкара турган убакыт, мурунку Канаан жергесин толугу менен каратып алган сыяктуудай эле көзгө көрүнгөн Израиль элин кайрадан калыбына келтире турган убакыт азырбы деп сурашты. Ыйса аларга эмне деп жооп берет? Кудайдын падышачылыгы мына азыркы убакыттан башталат. Ыйык ырык силерге түшкөндөн кийин Кудайдын падышачылыгы жарыя кыласыңар. Ыйык ырык силерге түшкөндөн кийин күч аласыңар дагы, бүт элге Кудайдын падышачылыгы жөнүндө жар саласыңар. Иерусалим, Жүйүт аймагы, Самарияда, бүт дүйнө жүзүнө барасыңар дагы күбөлөндүрөсүңөр. Ошондойбу? Израиль эли байыркы келишимде айтылган Кудайдын пайгамбарчылыгы, падышалардын падышасы, келе турган падышаны күтүп турушкан эле. Бирок ошол себептер менен Ыйса Машаяктан баш тартышат. Матай 21-бөлүмдү чогуу ачабыз. Матай 21-бөлүм. Матай 21-бөлүм 42-аяттан 43-аятка чейин окуйбуз. Ошондо Ыйса аларга мындай деди: "Ыйык жазуудагы куруучулар жаратпай койгон таш бурчтун негизи болуп калды. Бул теңирден, бул биздин көзүбүзгө укмуштуу көрүнөт" деген сөздөрдө
такыр окуган жок беленер. 43-тү чогуу окуйбуз. Ошондуктан силерге айтып коеюн, Кудайдын падышачылыгы силерден тартылып алынып, жемишин бере турган адамдарга берилет. Кудайдын падышачылыгы. Куруучулар жаратпай койгон таш бурчтун негизи болуп калды. 17-чи забурда ошол жөнүндө айтылат. Эми Кудайдын падышачылыгынын бурчтун негизи болгон таш бул Ыйса Машаяк өзү. Ыйса Машаяк аркылуу башталган Кудайдын падышачылыгы эми башталды, эми курула баштады. Кудай Израиль элин орноткондо, Израилдин падышасы Кудай өзү эле. Бирок Израиль эли бул дүйнөнүн падышаларына окшогон падышаны каалашкан эле. Ошондо Шемуил сыйынат эле. Кудай Израиль эли падышаны бер деп суранып жатышат. Эмне кылышым керек? Дегенде алар чыныгы падыша мени каалашкан жок. Алар бул дүйнөнүн падышаларына окшогон көзгө көрүнгөн падышаны каалап жатышат. Ошондуктан алар менден баш тартышты. Ошол учурда падышаларга коюлсун деп Шабул падыша болот. Шабул падышасы падышачылыкка келген учурдан баштап чыныгы Кудайдын падышачылыгы орногон эмес эле. Шабул 40 жыл падышачылык кылат. Бирок Кудай өзү каалаган 40 жыл падышачылык, Кудай ал нерсени каалаган эмес эле. Дөт падыша 40 жыл бою Кудай менен биргеликте Израилди башкарган эле. Бирок анын балдары кайрылып, кайрадан Кудайга кайтып келген убакыттары болгон эле. Ыйса Машаяк төрөлгөн учурда Израилдин падышасы, Жакыптын падышасы, сен падыша төрөйсүң деп Мариямга периште келип айткан эле. Лука 1-бөлүмдө ачабыз. Лука жазган жакшы кабар 1-бөлүм. Лука жазган жакшы кабар 1-бөлүм 32-аят. 30-аяттан баштап окуйлу. Жакшы кабарды жеткирткен Жебриил периштеси, ошол периште Мариямга келип айткан сөздөр. 30-аят. Ошондо периште ага мындай деди: коркпо, Мариям, анткени сен Кудайдан ырайым таптың. Боюңа бүтүп уул төрөйсүң, анын ысымын Ыйса коесуң. Ал улуу болот жана бардыгынан жогору тургандын уулу деп аталат. Кудай Теңир ага атасы Дөөттүн тагын берет. 33-чүнү чогуу окуйбуз. Ал Жакыптын тукумуна түбөлүккө падышачылык кылат. Анын падышачылыгынын чеги болбойт. Кудайдын уулунун падышачылыгы, Кудай өзү жетектей турган падыша уул төрөлөт. Жебриил периште Мариямга келип айтат. 35-ада карасак, периште ага мындай деп жооп берди: сенин үстүңө ыйык рух түшөт, сени бардыгынан жогору тургандыгынын күчү каптайт. Чогуу окуйбуз. Ошондуктан төрөлө турган ыйыкка Кудайдын уулу деген ысым берилет. Кудай уул жөнүндө айтылат. Сен Израилдин падышасыңбы дегенде, ооба, так ошондой деп жооп берет. Падыша катары падышачылык.
Кудайдын падышачылыгы азыр биздин жүрөгүбүздө, биздин ичибизде Кудай өзү иштейт, падышачылык кылат. 40 күн бою Ыйса Машаяк чөлдө орозо кармап, андан кийин шайтанга Ыйса Машаяктын ошол учурдан баштап чыныгы Кудайдын ишин аткара турган иши башталат. Ошол учурдан баштап элдерге жар салган. Эмне деп? Тобо кылгыла, анткени асман падышачылыгы жакындап калды. Асман падышачылык деп бир гана Матай китепте жазылат, башка жактарда Кудайдын падышачылыгы деп айтылат. Бирок мааниси бир. Кудайдын падышачылыгы же болбосо бейиш. Англисчеси The Kingdom of Heaven. Же болбосо Кудайдын падышачылыгы The Kingdom of God. Экөө бирдей мааниде айтылат. Бейиш, Кудайдын падышачылыгы. Бейиш жакындап калды. Ыйса Машаяк келгендиктен асман падышачылыгы силерге жакындап калды. Ыйса Машаяк дагы айтат, убакыт келди. Кудайдын падышачылыгы жакындап калды. Тобо кылгыла, жакшы кабарга ишенгиле деп айткан эле. Кудайдын падышачылыгынын эли болуш үчүн, Кудайдын падышачылыгы ал адамдын жүрөгүндө орношуу үчүн тобо кылышы керек, жакшы кабарды кабыл алышы керек эле. Римде көптөгөн адамдар канчалаган азапта жашашкан эле. Бирок ошого карабастан Кудайдын асман падышачылыгы жөнүндөгү сөз бүт элдерге жар салынган эле. Анткени Ыйса Машаяктын каалоосу, Кудайдын аткарыла турган эрки бул дүйнөдөгү падышачылык эмес, ар бир адамдын жүрөгүндө орной турган падышачылык. Ар бир адам Кудайдын сөзүн кабыл алып, куткарылууга ээ болгондо ыйык рух биздин ичибизге кирет. Теңирдин руху биздин ичибизге келип, ар бирибиз эркиндикке ээ болушубуз үчүн. Ыйык рух бул Кудайдын руху. Кудай рух деп айтылат. Машаяктын руху, же болбосо Теңирдин руху деп да айтылат. Ыйык жазууда ошондой сөздөр менен айтылат. Машаяктын руху, Кудайдын руху, чындыктын руху. Кудайдын сөзү чындык. Чындыктын руху. Ыйык рух менин ичимде кирип жашаганы, Машаяк өзү, же болбосо Кудай өзү рух катары менин ичимде жашайт. Эми ал менин башкаруучум болду. Мени жетектеген. Мен Кудайдын падышачылыгы. Биз бул мамлекетте ошол мамлекеттин мыйзамына баш ийип жашайбыз. Бардык бизге берилген укуктарга баш ийип жашайбыз. Ошондой сыяктуу эле Кудайдын мыйзамы эми мени башкарып келет. Кудайдын мыйзамы боюнча, сөзү боюнча жашасам, анда мен сыйлыкка, батага ээ болом. Кудайдын падышачылыгы ошол менин жүрөгүмдөн орун алды. Эфестиктер 1-бөлүм 13-аятта силер чындыктын сөзүн, куткарылууңар жөнүндөгү жакшы кабарды уктуңар. Машаякка ишендиңер дагы убадаланган ыйык рух менен мөөрлөндүңөр. Кудай бизге мөөрүн басып, жүрөгүбүзгө рухту аманат кылып салып берген эле. Ыйык рухту бизге Кудай өзү салып берди. Демек, Кудай жетекчи катары, башкаруучу катары менин ичимде жашайт. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 5-аятта Кудай бизди ошого даярдаган жана бизге рухту аманат кылып берген. 1-Тессалоникалыктар 5-бөлүм 10-аятты карасак, Ыйса Машаяк биз үчүн ал өз жанын берип өлгөн. Эми сергек болсок да, уктасак дагы аны менен чогуу жашашыбыз үчүн ошол ишти аткарып берген эле. Өзү менен чогуу жашашыбыз үчүн, Кудай өзү биз менен чогуу болушу үчүн биздин ичибизде жашайт. Биздин ичибиздеги рух менен биримдикте
Биринчи Корондуктар 6-бөлүм 17 аятта Теңир менен бириккен адам аны менен бир рух болот. Ошондуктан элчи Павыл Галатиялыктар 2-бөлүм 20 аятта айтат: эми мындан ары мен Машаяк менен айкашчыгачка кадалгандыгым үчүн мен жашап жаткан жок, менин ичимде эми Машаяк жашап жатат. Менин башкаруучум катары, менин падышам катары, менин кожоюнум катары, менин теңирим катары менин ичимде жашап жатат. Ыйса Машаяк кандайча сыйынабыз деген шакирттердин суроосуна мындайча жооп берет: бул дүйнөнүн адамдарына окшоп эле жакшы мыйзамдарды аткарып, же болбосо майрамдарды жакшы аткаргыла, же болбосо курмандыктарды жакшы алып келгиле деп андай сыйынууну үйрөткөн жок. Ыйса аларга эмне деп айтты эле: силер болсо мындайча сыйынгыла: асмандагы атабыз, сенин оюң менин оюмдай эмес. Асмандагы атабыз, сенин ысымың ыйык тутулсун. Асмандагы Кудайды атабыз деп атай ала турган биринчиден ошол укукка ээ болушу керек. Сенин падышачылыгың келсин, асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Кудайдын падышачылыгы сенин жүрөгүңдө жашагандыктан эми башка адамдардын жүрөгүнөн орун алышы үчүн башкаларга барып жакшы кабар кыл. Анткени асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Кудайдын улуу эрки бул дүйнөдө аткарылышы үчүн ал үчүн дагы сыйынгыла. Лука 12-бөлүмдү ачабыз. Бат эле ачат бекесиздер, эки колуңуз менен ачсаңыздар, экиси баттабасыздар. Лука жазган жакшы кабар 12-бөлүм 31-32 аяттар. Чогуу окуйбуз. Кудайдын падышачылыгын бардыгынан көбүрөөк издегиле, ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Кичинекей үйүр коркпо, анткени атаңар силерге падышачылыкты бергиси келет. Ооба, силер Кудайдын падышачылыгын издегиле, ошондо мунун баары, бул дүйнөдө керектеле турган, денеге керектеле турган бардык нерселерди Кудай өзү кошуп берет. Бирок бул дүйнөгө силерди Кудай жибергенинин себеби башка адамдар дагы куткарылсын деп, Кудайдын эли катары, Кудайдын балдары катары жашашын Кудай өзү каалайт. Кудайдын негизги планы ошол болгон эле. Кудайдын падышачылыгы орногондон кийин бул дүйнөгө дүйнөнүн акыры келет. Кудайдын падышачылыгы толугу менен орношу керек эле. Анан Кудайдын падышачылыгы толук орногонго чейин бул жер шары азыр болуп турган учуру. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Кудайдын падышачылыгы силердин жүрөгүңөрдө жашагандыктан эң биринчиден силер эмне кылышыңар керек? Менин ичимде Кудай өзү жашайт. Ал эмне ишти аткаргысы келет деп ой жүгүртүүбүз биринчи зарыл. Кудайдын падышачылыгын бардыгынан көбүрөөк издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Иче турган, жей турган, кие турган нерселердин бардыгы Кудай өзү кошуп берет. Бирок биз ошону каалашыбыз керекпиз. Куткарылган адамдардын саны аз болгондуктан кичинекей үйүр коркпо деп айтат. Анткени атаңар силерге падышачылыкты бергиси келет. Ошол себептер менен биз мураскорлор болдук, мураска ээ болгон. Эми ошол Кудайдын падышачылыгы көптөгөн адамдарга жетиши үчүн түбөлүк бейишке жеткенге чейин биз аракет кылышыбыз керекпиз. Иерусалимден башталган Кудайдын падышачылыгы, Кудай өзү башкарып келген. 3 биримдиктүү Кудай башкарган бул анын падышачылыгы. Забур 32-бөлүмдө 12 аятта.
Теңир кайсы элдин Кудайы болсо, ошол эл бактылуу болот. Өзүнө мурас кылып тандап алса, ошол уруу бактылуу. Өзүнө мурас кылып алган. Демек, экклесия Кудайга таандык жыйын, тандап алган уруу. Кудай ошону бизге бергиси келет деп айтылат. Кудайдын падышачылыгы азыр менин жүрөгүмдө, менин ичимде. Кудайдын ибадатканасы, Кудайдын ибадатканасы болуп саналган Кудайдын падышачылыгы азыр бул дүйнөдөн башталды дагы, Кудай бул дүйнөнү соттогонго чейин бул дүйнөдөн бөлүн деп жыйын өзүнчө асманга көтөрүлөт дагы, кайрадан бул дүйнөгө келебиз. Кайсыл убакытта бул дүйнөнү 1000 жыл бою башкара турган Кудайдын 1000 жылдык падышачылыгы болот. Азыркы учурда бул дүйнөнүн падышасы, бул дүйнөнүн төрөсү шайтан. Бирок 1000 жыл падышачылык болгондо, падышалардын падышасы, жүйүттөрдүн падышасы Ыйса өзү башкарган 1000 жылдык падышачылык болот. Ошол учурда дагы куткарылган адамдардын бардыгы Кудайдын падышачылыкка толугу менен киргенден кийин бул дүйнө кырылып жок болот. Кудайдын падышачылыгын Ыйса толугу менен Кудайдын өзүнө тапшырып берген болот. Ошол учурда бизге берилген бул дүйнөдөгү мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы жок болунат. Кудайдын падышачылыгы Кудайдын падышачылыгын кандайча биз ээ боло алабыз? Акча менен дагы, байлык менен эмес, Кудайдын сөзүнө ишенүү аркылуу, жакшы кабарга ишеним аркылуу, жогорудан төрөлүү аркылуу биз Кудайдын падышачылыгына ээ болгон адамдар болобуз. Кудай бардык адамдардын куткарылышын жана чындыкты таанып билишин каалайт. Бүт адамдардын бардыгы Кудайдын падышачылыгына түбөлүк бейишке баруусун каалайт. Мүчөлүш болуусун каалайт. Андай болбой туруп, жөн эле формалдуу түрдө теңир деп эле асман падышачылыгына бара беришпейт деп айтат. Ыйса Матай 7-бөлүм 21-аятта теңир дегендин баары асман падышачылыгына кирбейт. Атамдын каалоосун аткаргандар гана киришет. Кудайдын падышачылыгы атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет. Андай боло турган болсо, Кудайдын каалоосу эмне? Ар бир адамдын жогорудан төрөлүүсү. Бул жакшы кабарга ишенген адам, тар жол менен барган адам, күнөөлөрүбүздүн кечирилиши аркылуу куткарылган адамдар, рухка ээ болгон адамдар, өлүп калган жаныбыз тирилген адамдар. Ошол Кудайдын эрки. Биз сөз угуп куткарылган учурубузда Кудайдын эрки менин ичимде да аткарылды. Жыйынтыгында Кудайдын падышачылыгына бара турган эл болду. Ал суудан жана рухтан төрөлгөн адамдар. Суу деген Ыйса Машаяктын өлүмү жана кайрадан тирилүүсү. Ыйса Машаяктын өлүмү аркылуу менин күнөөлөрүм бардыгы түбөлүккө кечирилди. Ыйса Машаяктын тирилүүсү ошол чындык экендигине ишенүү менен 1 Петр 1-бөлүм 3-аятта Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү аркылуу бизге тирүү үмүт берди. Жогорудан төрөлгөнүбүздө 100% күнөөлөрдүн кечирилиши аркылуу мен ишенгенде Кудай мага убадаланган ыйык рух менен мөөрлөнттү.
Эми Кудайдын падышачылыгы менин ичимде. Бир адам айтат, өткөнкү чек, өткөнкү күнү, азыркы күнү, келечектеги күнү баардыгы кечирилди дейт, бирок өзү жашоосунда ага ишенбейт. Ал адамдын ичинде албетте ыйык рух жашабайт. Ошентип алданып жашаган адамдар өтө көп. Келип бир нерсеге алданып кетишет. Чынында ал адамдардын ичинде ыйык рух жашаган болсо, анда ал адамдын теңири Кудай өзү болот, падышасы болот, башкаруучусу болот. Анткени Кудайдын падышачылыгы ал адамдын ичинде аткарылышы керек. Жогорудан төрөлгөн эмес, сөз аркылуу төрөлөбүз. Биз өтө жакшы билген аяттар бар. Келиңиздер чогуу ачалы 1 Петр 1 бөлүм 23 аяттан баштап. 1 Петр 1 бөлүм 23-төн 25 аятка чейин карайбыз. 1 Петр 1 бөлүм 23-төн 25-ке чейин. Себеби силер чирий турган, уруктан эмес чирибей турган, Кудайдын түбөлүк кала турган тирүү сөз аркылуу кайрадан төрөлдүңөр. Анткени ар бир адам чөп сыяктуу. Анын даңкы да талаа күлүндөй, чөп куурайт, көл соолойт. Бул дүйнөгө тиешелүү сөздөр. 25-ти чогуу окуйбуз. Ал эми Теңирдин сөзү түбөлүк калат. Бул сөз болсо силерге жарыяланган сөз. Мына бул сөз силерге жарыяланды. Бул жакшы кабар сөзү. Силерди жогорудан төрөлдү ала турган, чирибеген Кудайдын түбөлүк кала турган сөзү. Урук себеби насааты жөнүндө айтылат. Урук бул Кудайдын сөзү деп айтылат. Ошол сөз аркылуу силер жогорудан төрөлдүңөр, Кудайдын балдары болдуңар. Кудайдын падышачылыгына бара турган эли болдуңар. Бул адам өзүнүн акылына ишенүү менен кабыл ала албайт. Анткени ишеним аркылуу болот, ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот. Ошол сөздү бизге жеткирген адамдар болушу керек. Ошол Кудайдын сөзүн жибере турган сөздөрдү Кудай бизге жиберет. Ал жөнүндө укпай туруп ага кантип ишенишет? Ошол себептер менен ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот. Ал эми уга турган сөз Кудайдын сөзү. Кудай ишенгендерди акылга сыйбаган сөз аркылуу куткарып алууну туура тапты. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келип аткарган эң эле чоң иши эмне? Дүйнөнү куткарып алуу. Галилеяны аралап, синагогаларда элди окутуп, асман падышачылыгы жөнүндө жакшы кабар таратып, адамдарга ошол сөздөрдү айтып жаткан эле. Ал айткан сөздөрдүн баардыгы негизинен Кудай падышачылык эле. Башка сөздү карасак, жакшы кабарды таратып, же болбосо Кудайдын падышачылыгын жар салып элдерге сөз үйрөткөн эле. Лука жазган жакшы кабар. Луканы көп ачып атабыз. Лука жакшы сүйүнүп отурган болуш керек азыр менимче. Лука жазган жакшы кабар 4 бөлүм 43 аят. Лука 4 бөлүм 43 аятты чогуу окуйбуз. Бирок Ыйса аларга: мен Кудайдын падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабарды башка шаарларга да жарыялашым керек. Анткени мен ошол үчүн жиберилгем деди. Ыйсаны Кудай өзү жиберген. Анткени түбөлүк өмүр, жалгыз чыныгы Кудай жана сен жиберген Ыйса Машаякты таануу. Кудай Ыйса Машаякты жиберген. Эмне себеп менен? Жакшы кабарды башка элдерге жарыялашы үчүн жиберилген. Ыйса Машаяк өзү жөнүндө ошентип тааныштырган. 8 бөлүмдү да ачабыз. Лука 8 бөлүм 1 аят.
Ушундан кийин Ыйса шаарларды, айыл кыштактарды аралап чогултуйлу Кудайдын падышачылыгы жөнүндө жакшы кабарды таратып жүрдү. Аны 12 шакирти Кудайдын падышачылыгын жар салган эле. Ошол учурда толугу менен Израиль жери алынган. Кудайдын падышачылыгы жөнүндө жар салган Ыйса Машаяк жакшы кабарга ишенгиле деп жар салган эле. Кудайдын падышачылыгы. Биз жөн эле оюбуз менен элестеткен Кудайдын падышачылыгы мына бул жерде, тиги жерде эмес. Анткени Кудайдын падышачылыгы силердин ичиңерде деп айтылат. Бул сөздү уккан бир адам топчусун топчуп алат. Мен билген эмес турбаймынбы? Мен ичим Кудайдын падышачылыгы турбайбы? Шакирттер дагы. Ыйсанын шакирттери. Келиңиздер чогуу карап кетели. Ыйса Машаяк кайрадан тирилгенден кийин деле ар дайым Кудайдын падышачылыгы жөнүндө сөз айтып келген эле. Элчилердин иштери 1-бөлүм 3-аят. Элчилердин иштери 1-бөлүм 3-аят. Азап тартып өлгөндөн кийин 40 күн айкыш-чыгашта кадалып, кайрадан тирилгенден кийин, азап тартып өлгөндөн кийин 40 күн ичинде Ыйса аларга көрүнүп, Кудайдын падышачылыгы жөнүндө айтып, чогултуйбуз өзүнүн тирүү экендигин көптөгөн далилдер аркылуу көрсөттү. Кудайдын падышачылыгы жөнүндө айтты. Кудайдын падышачылыгы жөнүндө айтты деген сөз тиги асмандагы падышачылык 5 жөнүндө айткан жок. Ал жөнүндө айтканда адамдар түшүнмөк эмес. Гусеницага, эй гусеница, сен кийин көпөлөк болосуң деп айткан менен барабар. Көпөлөк аны түшүнүү да калбайт. Элчи Павыл дагы ошол бейишке барганда канчалаган сөздөрдү айтты эле, күбөлөндүрдү эле. Биз дагы түшүнбөй калбайбыз деп биз акылыбыз менен гана кичинекей бир нерсени элестете алгандыктан элчи жакындагы бул дүйнөдөгү боло турган, болуп аткан нерселер аркылуу падышачылык, Кудайдын падышачылыгы жөнүндө түшүндүргөн эле. Биз качан бейишке барганда гана толук кандуу ишенип, толук кандуу түшүнө алабыз. Ошондуктан Ыйса Машаяк дагы Кудайдын падышачылыгы жөнүндө айткан. Ыйсанын шакирттери дагы ар дайым Кудайдын сөзүн уккулары келген эле. Элчилердин иштери 19-бөлүмдө ачабыз, 8-аят. Элчилердин иштери 19-бөлүм 8-аят. Кеч истесеңер деле мен баары бир күтүп турам. Павыл синагогага кирип, Кудайдын падышачылыгы жөнүндө ишенимдүү далилдери келтирип, 3 ай бою тайманбастык менен жар салып жүрдүк. Жакшы кабарды айтты деген сөз 20-бөлүм 25-аятты да окуй кетели. Элчилердин иштери 20-бөлүм 25 чогуу окуйбуз. Азыркы учурда мен муну билем. Мен жарыялаган Кудайдын падышачылыгы жөнүндө уккандарыңардын ичинен эч бириңер мындан кийин мени көрбөйсүңөр. Силерге Кудайдын падышачылыгы жөнүндө жарыялаган 28-бөлүмдү да ачабыз. 28-бөлүм 23-аят. 23-аят. Ошентип алар бир күндү белгилешип алып, Павыл жашап турган үйгө дагы көптөгөн жүйүттөр менен келишти. Павыл аларга эртеден кечке чейин Кудайдын падышачылыгы жөнүндө күбөлөндүрүп, Тоорат жана пайгамбарлар китептеринин негизинде
Ыйса жөнүндө ишенимдүү далилдерди келтирди. Бир күндүк семинар өттү. 31 чогуу окуйбуз. Кудайдын падышачылыгы жөнүндө теңир Ыйса Машаях жөнүндө кайраттуулук менен айтып, аларды тоскоолдуксуз окутуп жатты. Ыйса Машаях айтат: асман падышачылыгы жөнүндөгү бүт жакшы кабар ааламга, элдерге күбөлөндүрүү катары таратылат. Ошондон кийин гана дүйнөнүн акыры келет. Дүйнөнүн акыры Кудайдын падышачылыгы менен түздөн түз байланыш. Анткени бүт элдерге жарыя кылынышы керек. Ошол доордо биз азыр жашап жатабыз. Кудайдын падышачылыгы жоош момун болгон адамдар гана кире алат. Куткарылган адамдарды карасаңыздар, өтө боорукер, жүрөктөрү таза. Андай болбосо Кудайдын падышачылыгына кирүү оңой болбой калат. Ыйса Машаях айтат: тобо кылып кичинекей балдардай болбосоңор, асман падышачылыгына кирбейсиңер. Кичинекей балдар сыяктуу жүрөгүңөр таза, жоош болбосоңор, асман падышачылыкка, Кудайдын падышачылыгына кирбейсиңер. Анткени Кудай текеберлерге каршы момундарга ырайым кылат деп айтылат. Туура. Жоош момун адамдар. Ыйса айтат: руху жакырлар бакталуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Руху жакыр адам. Бул дүйнөдөгү кандайдыр бир жүрөгүн канааттандыра албаган адамдар. Качан Кудайдын падышачылыгына ээ болгон адам гана ал бактылуу жана чыныгы канааттандырылыкка ээ боло алат. Кудайдын падышачылыгын чын дили менен издеген адам, ал үчүн руху жакыр болушу керек. Жакыр деген анын ичинде эч нерсе жок болгондугу үчүн изденген адам. Кудайдын падышачылыгын каалаган, издеген адам. Руху жакырлар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Ыйса Машаях шакирттерине айтат: руху жакырлар бактылуусуңар, анткени Кудай падышачылыгы силердики. Бирок ыйык жазууда айтылат: бир жаш жигит өтө көп байлыкка ээ болгон эле. Бай жигит Ыйсага кайрылып келип сурайт: устат, түбөлүк өмүргө ээ болушум үчүн эмне кылышым керек деп сурайт. Ыйса: мыйзамда эмне деп жазылат деп сураганда, он осуятты айтты дагы ушуну аткарып жашар. Ооба, кичинекей кезинен баштап баардыгын аткарып жүрөм деп жооп берет. Ыйса айтат: анда ошол байлыгыңдын баардыгын сатып жакырларга таратып бер, ошондо асманда казынаң болот. Жакыныңды сүй, Кудайды сүй, жакыныңды өзүңдү катары сүй. Ошондуктан бул байлыгыңды сатып жакырларга таратып бер, анан менин артыман ээрчип жүр дегенде, ал бул сөздү угуп капа болуп, көңүлү чөккөн бойдон кетип калат. Анткени Кудайдын падышачылыгына караганда бул дүйнөнүн байлыгы ал үчүн чоң болду. Дүйнөнүн байлыгы менен бай болгон адам. Чындыгында асман падышачылыгына руху жакыр адам гана кире алат, ээ боло алат. Ошондуктан Ыйса айтат: асман падышачылыгына кирүүгө караганда ийненин көзүнөн төөнүн өтүүсү оңоюраак. Бай адамдарга мүмкүн эмес. Семинар өткөн учурда биринчи 3 күн, 4 күн бою Кудайдын бар экендиги жөнүндө биз күбөлөндүрүп айтабыз. Биздин семинарларда эле ошол максат менен айтылат го. Биринчиден Кудай бар экендигин, Кудайдын адилеттиги, сүйүүсү жөнүндө далилдейбиз. Кудай керемет Кудай, падыша Кудай. Анан Кудайдын падышачылыгына эмне кылганда гана адам бара алат? Кудайга окшоп күнөөдөн арылган адам, Кудайга окшоп ыйык болгон,
Кудайга окшоп жакшы болгон, Кудайга окшоп адилет болгон адам гана бейишке бара алат. Эмне үчүн? Анткени бейиш ошол нерсени талап кылат. Анткени ушул күнөөкөр бойдон Кудайдын падышачылыгына бара албайсың. Мен Кудайдын падышачылыгына бара албаган, тозокко барган күнөөкөрмүн. Ошондуктан тобо кылгыла. Сен эненин курсагынан баштап эле күнөөкөр болуп төрөлгөн адамсың. Ошондуктан сага мүмкүн эмес. Сени куткарып алыш үчүн мына мен өзүм бул дүйнөгө келдим. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келип, бизди баардык күнөөдөн куткарып алып, арылтып, бир ирет Кудайдын эрки боюнча Машаяктын бир ирет курмандык алып келген дениси аркылуу ыйыкталдык. Кудайга окшоп ыйык болгондо гана анын падышачылыгына кире алабыз. Кудайдын баласына ээ боло турган укукка ээ болгонбуз. Ошондойбу? Кудайдын падышачылыгы издеген адамдарга берилет. Издебесе, Кудай ал адамга бербейт. Ыйса айтат: силерге айтарым, сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо силер табасыңар. Тыкылдаткыла, силерге эшик ачылат. Анын баардыгы Кудайдын падышачылыгы жөнүндө айтылган сөздөр. Кудайдын падышачылыгын сурагыла, Кудайдын падышачылыгын издегиле, тыкылдаткыла, ошондо Кудайдын падышачылыгынын эшиктери силер үчүн ачылат. Издегиле. Кудай лотерея жөнүндө айтып жаткан жокко. Кээ бир адамдар өмүр бою лотереяны сатып алат да андан кийин утуп алам деп ойлойт. Бир да жолу утуп көрбөгөн адам анан кайрадан эмне үчүн лотерея сатып алганын мен дагы түшүнбөйм. Биз андай үмүт менен эмес. Ошол лотереяны мен дагы утуп калам деген ой менен эмес. Кудай ал жөнүндө айткан жок, Кудайдын падышачылыгы жөнүндө айтып жатат. Ошондойбу? Ошондуктан Ыйса Машаяк айтат: чөмүлдүрүүчү жакандын убагынан баштап ушул убакытка чейин асман падышачылыгы күч менен алынып келе жатат. Ага күч жумшагандар ээ болушат. Кудайдын падышачылыгын бул аятты чогуу ачалы келиңиздер. Лука 16-бөлүм 16-аят. Оңой бекен жаттаганга Лука 16:16. Луканы биз өтө эле көп ачып атабыз окшойт бүгүн. Лука 16:16. Чогуу окуйбуз. Тоорат жана пайгамбарлар китептери жаганга чейин болгон. Ошол убакыттан бери Кудайдын падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабар жарыяланып келе жатат. Бул падышачылыкка ар бир адам күч жумшап кирет. Жаканга чейин болгон Тоорат жана пайгамбарлар. Ал эми Кудайдын падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабар жарыяланып келе жатат. Азыркы убакытка чейин жарыя кылынып келе жатат. Падышачылыкка ар бир адам күч жумшап кирет. Ал үчүн бул дүйнөнүкүнөн баш тартсак дагы Кудайдын падышачылыгына ээ болушубуз керекпиз. Бул дүйнөнүн байлыгына берилип жашаган эмес. Кудайдын падышачылыгы бейишке ээ болушубуз керекпиз биринчиден. Матай 13-бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. Матай 13-бөлүм. Кырк 45-46 аяттар. Матай 13-бөлүм 45-46 аяттар. Чогуу окуйбуз. Асман падышачылыгы асыл бермет издеген соодагерге да окшош. Күндөрдүн биринде ал кымбат баалуу берметти тапты. Анан барып колунда болгондун баарын сатты да ал берметти сатып алды.
өтө кымбат баалуу бир метти издеп таап алды. Кудайдын падышачылыгы жөнүндө айтат. Анан бардыгын сатат дагы бир метти сатып алат. Өзүнүн болгон ою, өзү тапкан байлык, же болбосо талант, мүлкү, күчү, ошолордон дагы жогору турган асман падышачылыгы, жакшы кабар бизге берилген эле. Ошондуктан элчи Павыл айтат, өмүр бою ошол жашоо менен жашаган. Дүйнөнүн адамдары элчи Павылды карап айтышы мүмкүн, ал өтө даанышман адам эле. Ошол бойдон кала турган болсо, Израиль элинде өтө чоң сыйга, урматка ээ боло турган адам эле. Бирок элчи Павыл ал нерседен баш тартат дагы, өзүнүн үйү да жок. Канчалык сабаланып, урунуп, ташбаранга алынып, акырында баш алынып өлтүрүлгөн эле. Ошого карабастан элчи Павыл айтат, мен кишенделип калышыңарды каалабайм, бирок мага окшоп жашооңорду каалаймын. Эми мындан ары мен өзүм үчүн эмес, Кудайга таандык жашоо менен жашаймын. Римдиктер 14-бөлүмдө элчи Павыл айтат, эми эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, өзүбүз үчүн өлбөйбүз. Анткени Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк Теңир үчүн да өлөбүз. Анткени жашасак да, өлсөк да Теңирдикибиз. Элчи Павылга окшоп биз дагы ушул күбөлөндүрүү сөздөрүн айта алабыз. Кудайдын падышачылыгы, биз бир территорияга ээ болобуз, же болбосо бир чоң байлыкка ээ болобуз деген эмес, биздин жүрөгүбүздө орной турган. Фарисейлер Кудайдын падышачылыгы качан келе тургандыгын сурашат. Ыйса аларга эмне деп жооп берди эле? Кудайдын падышачылыгы көзгө көрүнбөй келет. Же болбосо тигине тигил жерде, бул жерде деп айта албайсыңар. Анткени Кудайдын падышачылыгы каякта дейт? Силердин ичиңерде дейт. Силердин ичиңерде болгон Кудайдын падышачылыгы бул жашыруун сыр. Бул дүйнөгө таандык эмес. Пилат, сен жүйүттөрдүн падышасыңбы деп сураганда, келиңиздер чогуу ачалы, Жакан жазган жакшы кабар 18-бөлүмдү. Жакан 18-бөлүм 35-аяттан баштап 36-аятка чейин окуйбуз. 35-тен 36-га чейин. 34-аятта кайрадан Ыйсаны чакырып айтат, мен эмне жүйүт белем, сени мага өз элиң жана башкы ыйык кызмат кылуучулар алып келишти, эмне кылдың эле, деди. Ыйсага мындай деп жооп берди, мен эмне жүйүт белем, сени мага өз элиң жана башкы ыйык кызмат кылуучулар алып келишти, эмне кылдың эле, деди. 36-ны чогуу окуйбуз. Ыйсага мындай деп жооп берди, менин падышачылыгым бул дүйнөдөн эмес. Эгерде менин падышачылыгым бул дүйнөдөн болсо, анда кызматчыларым мени жүйүттөрдүн колуна түшүрбөө үчүн күрөшүшмөк. Менин падышачылыгым бул дүйнөдөн эмес. Кудайдын падышачылыгы, Ыйсанын падышачылыгы бул дүйнөдөн эмес. Бул жерде, тигил жерде де айта албайсыңар. Анткени Кудайдын падышачылыгы биздин жүрөгүбүздө. Кудайдын падышачылыгы жогорудан төрөлгөн, куткарылган адамдар аркылуу пайда болгон жыйын Кудайдын падышачылыгы. Элчи Петр 1 Петр 2-бөлүмдө силер тандалып алынган уруусуңар.
Падышанын ыйык кызмат кылуучуларысыңар, ыйык элисиңер. Бул жыйынга тиешелүү сөздөр. Силер падышанын ыйык кызмат кылуучуларысыңар, ыйык элисиңер. Аян 1-бөлүм 6-аятта дагы. Кудайга таандык падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар силерсиңер. Ал бизди падыша жана ыйык кызмат кылуучулар кылып алды. Кудай падышачылыгынын өзгөчөлүгү эмнеде? Кайсыл учурда? Болбосун ар дайым Кудайдын башкармалыгы болгон падышачылык Кудайдын падышачылыгы деп айтылат. Мен деле чынында Кудайдын падышачылыгына ээ болгон адаммынбы же жокпу? Ошол нерсени дагы биз текшерип көрүшүбүз керекпиз. Чынында менин үстүмдөн Кудай өзү башкарып келе жатабы? Мен жакшы жашаган учурда мага батасын берип, сыйлыгын берип жатабы? Туура эмес иш кылганда Кудай мени жазалап, ашкерлеп келе жатабы? Ошол элдердин баардыгы чогулган бул жыйын же болбосо Кудайдын падышачылыгы. Менин жүрөгүм Кудайдын ырайымына толду. Аллилуйя, мен Кудайды даңктайм деп ырдалат. Ыйса менен эми биргемин. Куткарылууга ээ болгондон кийин Ыйса Машаяк менен чогуу болгон жашоо бул Кудайдын падышачылыгы. Кудайдын өз ысымын Кудайдын өзүн көргөнгө чейин Кудайдын падышачылыгы менин жүрөгүмдө аткарылды. Эми чыныгы Кудайдын бейиши падышачылыгы көндөн көнгө мага жакындап келе жатат. Ал бейиш Кудайдын падышачылыгы. Кудай падышачылыгынын өзгөчөлүгү эмнеде? Римдиктерге жазылган кат 14-бөлүмдө чогуу ачалы. Римдиктерге 14-бөлүм. Римдиктерге жазылган кат 14-бөлүм 17-аятты окуйбуз. Чогуу окуйбуз. Анткени Кудайдын падышачылыгы тамак же суусундук эмес, тескерисинче ыйык рух берген адилеттик, тынчтык жана кубаныч. Кудайдын падышачылыгы болгондуктан бул жерде адилет бар. Мен өз адилеттигим үчүн эмес, Кудайдын адилеттигине ээ болгон адамдарбыз. Римдиктер 1-бөлүм 17-аятта. Жакшы кабарда Кудайдын адилеттиги көрүнөт. Адилет ачылып бизге ишенимге жеткирет. Жакшы кабардын негизги мазмуну эмнеде? Машаяк күнөөнү билбеген учурда биздин күнөөлөрүбүздүн алдыдагы өз моюнуна жүктөп алды. Ал жерде Кудайдын адилеттиги бар. Кудайдын адилеттиги эмне? Ыйса Машаяктын каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү кечиргендиги. Кудай бул жерде караганда күнөө барбы же жокпу? Бир да күнөө жок. Анткени Кудайдын көзүнө сенин күнөөлөрүңдү кайрадан эстебейм деп угада кылгандыктан. Эмне үчүн Кудай биз аркылуу иштей алат? Кудайдын көз карашы боюнча бир кичинекей күнөө боло турган болсо, Кудай иштебейт. Биз баардыгыбыз күнөөлөрүбүз кечирилген, Кудайдын адилеттигине ээ болгон эл болгондуктан Кудай биз менен чогуу боло алат. Кудайдын көз карашы боюнча бир дагы күнөө жок. Кудайдын тынчтыгы, адилеттиги орногон. Азыр тынчтыкта отурасыздарбы? Тынчпы? Ошондуктан уктап отурасыздар го. Өтө тынчтык болгондуктан, тынчтык жок болсо кантип уктамак элек? Туурабы? Адилеттик
тынчтык жана кубаныч биздин ичибизде орнойт го. Жыйынга келгенде, жыйындын ичине келгенде чынында атлеттик тынчтык биздин жүрөгүбүздө орнойт. Же сиз аларды сезбейсиздерби? Кудай айтат, мыйзамсыздарга тынчтык жок деп. Кайрадан тирилген Ыйса Машаяк силерге тынчтык болсун деп айткан. Ыйса Машаякка ишенгендердин бардыгына тынчтык болсун деп айтат. Ырайым, тынчтык, кубаныч. Андан сырткары кубаныч силер менен чогуу. Кудайдын ичинде жүргөн адамдар жыйынга келгенде ар дайым биздин ичибизде кубаныч орнойт. Мейли эч нерсеге ээ болбосок дагы, мен Теңирим менен кубанам, мени куткарган Кудайым менен шаттанам. О, кандай кубаныч күн! Кудайдан эч качан алыстабаган нерсе бул адилеттик, тынчтык жана кубаныч. Дагы бир нерсе бул Кудайдын күчү. Келиңиздер 1 Корунтуктар 4-бөлүмдү ачалы. 1 Корунтуктар 4-бөлүм 19-20 аяттар. 1 Корунтуктар 4-бөлүм 19-20 окуйбуз. Бирок Кудай буйруса, мен силерге жакында барам. Ошондо мен көөдөнүн көтөргөндөрдүн сөзүн эмес, күчүн сынап көрөм. Чогуу окуйбуз. Анткени Кудайдын падышачылыгы сөз аркылуу эмес, күч аркылуу көрүнөт. Көп сүйлөгөн адамдар дагы жыйынга келгенде аз сүйлөп калышат. Туурабы? Же тескерисинче көп сүйлөшөбү? Жок. Күн сайын мен мыны кылдым, тигини кылдым деген адамдар аз сүйлөй башташат. Биз андай эмеспиз. Кудайдын падышачылыгы сөз аркылуу эмес, күч аркылуу көрүнөт. Кудай Ыйсага ыйык рухка жана күчкө толтуруп, ал көптөгөн жакшы иштерди жасаш үчүн жиберген. Англисче power, күч. Кандайча күч анда? Жакшы кабар. Жакшы кабарда Кудайдын күчү бар. Айкыш-чыгачка байланыш болгон Кудайдын күчү. Күч болушу керек. Конференцияда дагы Кудайдын керемет күчү чогуу. 1. Эфестиктерге жазылган кат 3-бөлүмдү да чогуу ачабыз. Эфестиктерге 3-бөлүм 20 аят. Мен өтө жакшы көргөн сөз. Эфестиктер 3-бөлүм 20 аят. Чогуу окуйбуз. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан да же ойлогонубуздан да артык кыла турган Кудай. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан Кудай. Кудайдын ошол күчү биздин ичибизде дагы иштейт. Адамды толугу менен өзгөртө ала турган Кудайдын күчү бар. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда дагы жакшы иштер үчүн сыйлык берилет. Ошондуктан элчи Павыл дагы кайрылып айтат, баарыбыз чуркашыбыз керекпиз. Анткени байге алгыдай болуп чуркагыла, сыйлык алышыбыз үчүн. Бир адам, эми сыйлык мага эмнеге кереги бар экен? Эптеп эле Кудайдын падышачылыгына барып алсам болду деп. Ал руханий жашоо менен жашай албаган адам. Мага бир чоң бийлик сыйлыктын кереги деле жок деп айткан адамдар да бар. Элчи Павыл айтат, сыйлыкка ээ болуш үчүн аракеттенгиле, чуркагыла. Анткени Кудайдын эң эле негизги
атрибуту бул сүйүү жана адилеттиги. Бирок сыйлыкка ээ болушуңар үчүн ар бириңер руханий жашоодо чуркагыла, аракеттенгиле. Мен эч нерсеге карабаймын. Алдымдагы турган жарышты аягына чыгарсам эле болду. Элчи Павел айтат. Мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым. Эми мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат деп айтат. Сыйлык жана жаза бар бул дүйнөдө дагы. Ошондой сыяктуу эле Кудайдын падышачылыгында да бар. Кудайдын падышачылыгында бул мамлекетте деле ошондой милдетибиз бар. Ар бир адамдын парзы бар. Биздин мамлекетте дагы 4 негизги милдет, парз бар. Биринчиси билимге байланыш милдет. Билимге ээ болсоң да болот, болбой койсоң деле болот деген мыйзам жок. Ар бир адам сөзсүз түрдө билимге ээ болушу керек деген мыйзам бар. Милдет. Ошондой сыяктуу эле жекшемби күнү келсек деле болот, келбей койсок деле болот деген мыйзам, андай тандоо жок. Окуучу мектепке барса деле болот, барбай койсо деле болот деген мыйзам жок. Биз билимге ээ болушубуз керек, милдетке ээбиз. Билим деген бул үйрөнүүгө ээ болушу керек. Ыйса Машайх айтат, мага келип үйрөнгүлө. Машайх азыр каякта? Жыйында. Үйрөнө турган милдетибиз бар. Жыйынды денеге салыштырып да айтат. Биздин денебизди карап көрө турган болсок, денеде иштебеген бир мүчө барбы? Көзүбүз болобу, кулагыбыз болобу, башыбыз болобу, баардыгы өз иштерин аткарат. Мүчөлөрдүн баардыгы бир дене үчүн аткарат. Ошол өзүнүн аткарган иши, же болбосо милдети. Мен жыйынга келип, эч нерсе кылбайм, аткарбайм деп айтпашыбыз керекпиз. Жок дегенде бир нерсени аткарышыбыз керекпиз. Жекшемби күндөрү карасаң, жыйынга элдер эрте келет да гана бирөө гүлдөрдү сугарат, бирөө тряпкаларды алып сүртөт чаңдарды, бирөө болсо таштандыларды чогултат. Бул биз отурган скамейкаларды дагы тазалашат. Алар дагы Кудайдын ичинде аткара турган ишибиз. Жыйындын ичинде эволюцияга ишенген адамдар бар деп айтышат. Кандайча эволюцияга ишенишет? Жыйынга келсең, баардыгы өзүнөн өзү таптаза болуп жыйналып калат деген эволюцияга ишенишет. Баардыгы өзүнөн өзү тазаланып, кондиционерлер иштеп калат, муздаткычтар иштеп калат. Көзгө көрүнбөгөн, биз көрө элек учурда ушунчалык көп кызматчылар өз иштерин аткарып, кызмат өтөгөндүгү үчүн биз ыңгайлуу шарттарда сөз уга ала турган мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Ал иштердин баардыгын бирөөгө көрүнүш үчүн аткарбайбыз. Биздин теңирибиз кана көрүп, байкагыса эле ошол жетиштүү болот. Апа, мен 5 алып келдим деп мактанган бала менен барабар болуп калат. Эгер жыйында мактанган болсо. Кудай айтат, жакшы кызматчылар катары, үй башкаруучулар катары кызмат өтөгүлө. Биз Кудайдын кызмат кылуучуларыбыз. Кудайдын падышачылыгын жар салышыбыз үчүн өтө көп иштерди аткарышыбыз керекпиз. Ар бир ишти өзүбүз издеп таап аткарышыбыз керекпиз. Мисал үчүн армияга барып кызмат өтө турган ар бир адамдын милдети бар. Ошондой сыяктуу эле Кудайдын падышачылыгын биз сактап калышыбыз керекпиз. Анткени шайтан дайыма бизге атака кылат. Кандайча сактап калышыбыз керекпиз? Интернет аркылуу.
интернеттен биздин жыйын мындайча баланча туура эмес деп сөздөрдү окуй турган болсоңуздар, ал жактан дагы силер сактап калышыңыздар керек. Жөн эле кыя өтүп кетпей, силер да жооп жазгыла. Биз үйрөтпөгөн, биз айтпаган нерселерди дагы интернеттен жазып коюшат. Жок, сиз келип, жыйынга келип өзүңүз сөз угуп көрүңүз. Мен 10 жылдан бери жыйында жүрөм, андай бир дагы окутуу болгон эмес, жалган окутуу. Жөн эле өтүп кетпеңиздер. Анткени биздин дагы өз падышачылыгыбызды сактап кала турган милдетибиз бар. Жандай эмеспи? Бар го. Биз дагы ага милдеттүүбүз. Биз баардыгыбыз чогуу жашайбыз го. Анан жазыңыз. Сиз билбегендигиңиз үчүн ошондой сөздөрдү жазып жатасыз. Биздин жыйын чынында эмнеге үйрөтөт? Келип өзүңүз угуп көрүңүз деп жазгыла. Чынында ошентип жалган окутуу бар бекен же жокпу? Өзүңүз биринчиден келип угуп көрүп, анан тыянак чыгарыңыз. Экинчи Тимотейди карасак, элчи Павыл Тимотейге айтат: сага тапшырылганды ыйык рухтун жардамы менен сакта. Шайтан кандай жолдорду колдонбосун, жакшы кабарга каршы чыгат, жакшы кабарды бурмалап салат, өзгөртүп коет. Бирок эч качан жакшы кабарды өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Анткени башка жакшы кабар жок. Силердин тынчыңарды алган Машаяктын жакшы кабарын бурмалоону каалаган адамдар бар. Элчи Павыл айтат: жакшы кабарды бурмалоону каалаган адамдар болгондуктан баланча түкүнчө деп ошол сөздү өзгөртүп коюшу мүмкүн. Бирок биз аягына чейин жакшы кабарды сактап калышыбыз керекпиз. Эй деген адам бийни кечке урат. Анан си карап турат дагы, бий деген өз жазасын алып жаткан турбайбы? Ошондуктан эй аны уруп жаткан турбайбы деп. Кийин изилдеп көрсө, эй деп аталган адам жаман адам экен. Бий деген адам эч бир жооп кайтарбагандыгы үчүн жөн эле урушка ээ болуп отура берет. Эмне үчүн мени уруп жатасың деп жооп кайтарышы керек. Ошондо си деген адам ооба туура болуп жатат деп тыянак чыгара алат. Өз милдетибизди аткара турган укугубуз бар. Андан кийинки биздин милдетибиз бул салык төлөө. Бүгүн дагы жыйынга жөн эле келип кетип калган адамдар бар болушу мүмкүн. Жыйынга келгенде биз курмандыктарды алып келебиз, ондуктарды салабыз. Бирөөгө көрүнүш үчүн аткарабызбы? Же бирөө жакшы тамактансын, кийинсин деп ондуктарды алып келебизби? Жок. Биздин жыйын куткарылган күндөн тарта бүгүн күнгө чейин мен да биздин жыйында кызмат өтүп келе жатам. Ошол ондуктар тарабынан, материалдык жактан, баардык тарабынан өтө таза жыйын биздин жыйын деп айта алам. Анткени өзүмө ишенүү менен ошол нерсени айта алам. Ондуктар, курмандыктар катарынан бир дагы проблема көйгөй жаралган эмес. Анткени ошол ондуктар, курмандыктардын баардыгы бир адамдын кызыкчылыгы үчүн эмес, бир гана жакшы кабардын таркатылышы үчүн сарпталат, жумшалат. Ошондуктан биздин бир туугандар эч бир шектенбестен ондуктарды ишенүү менен алып келе алышат. Салык төлөө милдетибиз бар. Ошондуктан бүгүн дагы жыйында жөн эле кыя өтүп кетпеңиздер. Кээ бир адамдар салык төлөбөйм деп салык төлөбөгөндүгү үчүн мамлекеттин мыйзамын башкарды деп, башка адамдардын астында салык төлөгөн жок деп, мыйзамды аткарган жок деп ал жөнүндө көп айтылат. Бирок Кудайдын ичинде андай адамдардан болбойлу. Анткени Малахия китебинде жазылат, Кудай баардыгын көрүп турат деп.
Кудайдын падышачылыгы 1000 жылдык падышачылыкка чейин узартылат. Кудайдын 1000 жылдык падышачылыгы болгондо асманга көтөрүлөт дагы. Бул дүйнөдө жакшы кабарды аягына чейин кабыл албаган адамдар үчүн Кудайдын соту боло турган сот болот. Миң жылдык падышачылык бул дүйнөдө орнойт. Кудайдын соту бүткөндөн кийин 1000 жыл бою. Ошол учурда чыныгы куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы аягына келгенден кийин Кудайдын эрки аткарылат. Кудай уул, Кудайдын падышачылыгын толугу менен Кудай атага тапшырып берет. Эми түбөлүк бейиште, түбөлүк асман падышачылыкта болот. Азыр биздин ичибизде аткарылган Кудайдын асман падышачылыгы түздөн түз 1000 жылдык падышачылыкка чейин байланышып бар. Бул дүйнөдө Вавилонияга окшогон мамлекет, Персия, Грецияга, Римге окшогон мамлекеттер кийин бул дүйнөнү азыр башкарышы мүмкүн, бирок Кудай өзүнүн убактысы келгенде бир мамлекетти, бир падышачылыкты орнотот. Даниил китебин чогуу ачабыз. Чынында Кудай бул дүйнөгө орноткон падышачылык жөнүндө айтылат. Даниил 2 бөлүм 44 аят. 44 аят. Ошол падышачылыктардын убагында асмандагы Кудай түбөлүк кыйрабай турган бир падышачылыкты орнотот. Ал падышачылык башка элге берилбейт. Ал бүт падышачылыкты кыйратат, талкалайт. Чок окуйбуз, өзү болсо түбөлүктүү турат. 1000 жылдык падышачылык жөнүндө айтылат. Миң жылдык падышачылыкта биз эмне кылабыз? Падышачылык кылабыз. Биринчи Жака Аян китеби 20 бөлүм 6 аятты дагы чогуу карайбыз. 6 аят. Биринчи тирилүүгө катышкан адамдар бактылуу жана ыйык адамдар. Экинчи өлүм алардын үстүнөн бийлик кыла албайт. Алар Кудайдын жана Машаяктын ыйык кызмат кылуучулары болушат жана аны менен бирге 1000 жыл падышачылык кылышат. Падыша. Ошол учурда канчалык сонун керемет болоорун биз ошол учурда байкап биле алабыз. Келиңиздер дагы бир жерде ачалы. 2 Петир 3 бөлүмдө. 2 Петир 3 бөлүм 10 аяттан баштап окуйбуз. 13 аятка чейин. 2 Петир 3 бөлүм 10-дон 13-кө чейин. Теңирдин күнү болсо ууру сыяктуу келет. Ошол күнү асман чарт-чурт этип жок болот. Табият элементтеринин баары кыйрап жок болот. Жер жана жер үстүндөгүлөрдүн баардыгы өрттөнүп кетет. Эгерде баар ушинтип жок боло турган болсо, анда Кудайдын күнүнүн келишин каалап жаткан, күтүп жаткан силердин жашооңор канчалык ыйык, канчалык такыба болушу керек. Чогуу окуйлу 12-ни. Ошол күнү асман өрттөнүп жок болот. Табият элементтеринин баары жалындаган отто эрийт. Бирок биз анын убадасы боюнча адилеттик гана өкүм сүргөн жаңы асман менен жаңы жерди күтүп жатабыз. 12 аятта Кудайдын күнү келген күнүн биз күтүп жашайбыз. Түбөлүк бейишке бара турган күн, ошол күндү биз күтүп жашап келебиз. 2 Петир 1 бөлүмдө дагы чогуу карай кетели. Ушул жака биз барабыз. 2 Петир 1 бөлүм 11 аят. Ошентип силерге биздин теңирибиз жана куткаруучубуз Ыйса Машаяктын түбөлүк
падышачылыгынын эшиги кенен ачылат. Буга чейин айтып кеткен сөздөр ишенбеген адамдар үчүн өтө бир түшүнүксүз башкача сөз катары көрүнүшү мүмкүн. Нух пайгамбар дүйнө жүзү топон суу менен соттолот деп айтканда, адамдар аны шылдыңдап күлүшкөн, кабыл алышкан эмес эле. Лот Содом шаарында жашаганда өзүнүн туугандары, жакындарына бул жер өрт менен жок болот дегенде, ошол учурдагы адамдар дагы тамаша катары кабыл алышкан. Бул дүйнөдагы өрт менен жок болот, от менен Кудай кыйратат дегенде, азыркы бул дүйнөнүн адамдары дагы тамаша катары кабыл алышпайт, жок, ишенишпейт. Бүгүн дагы маанилүү сөздөрдү айттым деп ишенем, чогуу сыйынабыз. Кудай Ата, сизге рахмат айтабыз. Сиз бул дүйнөгө бизди жибергенибиздин себеби, бул дүйнөдө түбөлүк өмүргө ээ болуп, жөн эле батага ээ болушубуз үчүн эмес, Кудайдын падышачылыгына бара турган эл болушубуз үчүн, түбөлүк бейиште, кубанычта жашашыбыз үчүн чакырып алгандыгыңыз үчүн ишенебиз. Ошол иш аткарылышы үчүн конференция өтүп жаткан учуру, жакшы кабар сөзү жар салып жаткан учуру, Кудай бул иште дагы чогуу болуп бизге жардам бериңиз. Көптөгөн адамдар куткарылышын каалайбыз. Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.